Akыры келip ушул мен түзгөн календарга баш ийет. Себеби мен астрономия илими менен эл шаркка кылган муну. Мына чоң энем айтып койду деп эле ошонун айтканын кылган жокмун. Ал чоң энемдин айтканы мен билимдүү киши болгондон кийин астрономия илими менен эл шаркка жүргөн кишимин. Мына бул ушул календарда высокостук жылдар деген бар. Высокостук жылдар деген бар. Жанагы календар чыгарып аткан азаматтардан сурасаң, высокостук жылдар деген эмне? Высокостук жылдар эмне үчүн пайда болуп калат деген сөз. Мисалы, күн жылдын календарында 3 жолу высокостук жылдар бар. Кайсыл жылдарда болот ал? Чычкан жылында, балык жылында, анан маймыл жылында болот. Ошондо февраль айычы 28 күн болбой 29 күн болуп калат. Эмне үчүн 29 күн болуп калды? Эмне үчүн bir gün каяктан жаралып калды деген суроо жаралбай койбойт да. Ал күндүн жаралып калышын мен азыр айтып берем. Bir жылда 365 күн, 5 saat 48 minut, 46,1 sekund. Ошолор 3 жылда чогулуп жүрүп отуруп биз үстүгө жаратып коет да. Карабайсызбы? Ошон үчүн ошо bir жыл bir gün ошон үчүн жаралып калган. Эми ошону жана календар чыгарып аткан азаматтардан сурасаң, кантип жаралып калды деген чечип бере албайт. Мүмкүн мындан ары чечип калар. Себеби мен бул баягы чоң энем айтып койгон ошо боюнча айтып атам дей албайм. Мен билимдүү киши болгондон кийин менде астрономия илиминин 2050-жылга чейинки англис тилинде таблицасы бар. Ошого карап түзөм. Эгер мен 2002-жылдан бери чыгып атат ушу календар, bir жеринде кылайган ката жогунан чыгып атат. Эгер bir жерине ката чыгып калса, кыргыз элин билесиң. Окуй, мени төп асты кылып жок кылып коюшат болчу эмсе. Өзгөчө айта турган нерсе, ороз айт, курман айт, орозонун 1-күнү кадыр түн мындан ката кетүү деген жок. Ушул календар боюнча эч ката кетпейт. Себеби мана бул 1000 айга татыктуу болгон кадыр түн бар го, орозо кармайбыз го. Эгер орозону bir күнү эрте же bir күнү кеч кармап койсоң, кадыр түн башка түнгө буйтап кетет да. Андай орозону кармап да кереги жок. Себеби кадыр түндү буйтабаш үчүн ушул календарды колдонсо болот. Себеби мында өтө так нерселер бар. Muratалы муфтийге мен 2025-жылга чейинки календарды берип койгом. Ал киши мени аябай жакшы тааныйт. Анан ошо боюнча Muratалы муфтий эч бир адашпай жакшынакай кылып республика боюнча ороз айт, курман айт качан башталарын ал киши айтып жүрбөйбү.